6 бөлүм. Балдар ата-энеңерге баш ийгиле. Бул теңирге жагат. Анткени ушундай кылганыңар туура. Ата-энеңди сыйла деген осуят убадалуу осуяттардын биринчиси. Сага жакшы болуш үчүн жана жер үстүндө өмүрүң узак болуш үчүн ата-энеңди сыйла. Аталар, силер да балдарыңарды кыжырдантпагыла. Аларды теңирдин үйрөтүүсү жана акыл насааты менен тарбиялагыла. Кулдар кожоюнуңарга машаякка баш ийгендей чын жүрөктөн коркунуч жана титирөө менен баш ийгиле. Бирок адамдарга жагынуучуларга окшоп көзгө көрүнүш үчүн баш ийбегиле. Тескерисинче, машаяктын кулдары катары Кудайдын эркин чын жүрөктөн аткарып, адамдарга эмес теңирге кызмат кылгандай тырышчаактык менен кызмат кылып баш ийгиле. Анткени кул болобу, эркин адам болобу, ар ким өзүнүн кылган жакшы ишине жараша теңирден тиешесин аларын билесиңер. Кожоюндар, силер да кулдарыңарга катаал мамиле жасабагыла. Анткени алардын да силердин да үстүңөрдө асманда кожоюнуңар бар экендигин, анда бет карамалык жок экенин билесиңер. Акырында айтаарым, теңирден жана анын кудуреттүү күчүнөн күч алгыла. Шайтандын айла амалдарына каршы туралуу үчүн Кудайдын баардык курал жарагын кийгиле. Анткени биз адамдарга каршы эмес, башчыларга, бийликтегилерге, бул караңгы дүйнөнүн башкаруучуларына жана асман астындагы жаман рухтарга каршы күрөшөбүз. Ошондуктан кыйын күндөрдө каршы тура алышыңар үчүн, баардыгын жеңип туруштук бере алышыңар үчүн Кудайдын баардык курал жарагын алгыла. Ошентип чындык менен курчанып, адилдикти соот кылып кийип, 15. Бут кийимиңерди кийип, тынчтык жөнүндөгү жакшы кабарды таратууга даяр тургула. Баарына мурун Амалкөйдүн оттуу жебелеринин баарын өчүрө алышыңар үчүн ишенимди калкан кылып алгыла. Ошондой эле куткарылгандыгыңарды туулга кылып кийип, Кудай сөзүн рухий кылычты алгыла. Жалынуу жана сурануу менен баардык учурда рухтун жетеги менен сыйынгыла. Дайыма сергек болуп, туруктуулук менен сыйынгыла. Баардык ыйыктар үчүн. Ошондой эле мен үчүн сыйынгыла. Мага керектүү сөз берилсин. Жакшы кабардын сырын кайраттуулук менен ачык жарыялагыдай болоюн. Жакшы кабар үчүн мен элчилик кызматты кишинде жүрүп аткарып жатам. Ошондуктан жакшы кабарды кайраттуулук менен кандай таратышым керек болсо, ошондой таратышым үчүн сыйынып тургула. Менин абалым, иштерим кандай экендигин силер да билишиңер үчүн теңирдин ишенимдүү кызматчысы, сүйүктүү бир тууганыбыз Тихик силерге бүт баарын айтып берет. Мен аны силерге ушул максат менен жиберип жатам. Ал силерге биздин абалыбыз жөнүндө билдирип, силерди сооротот. Кудай Атадан жана Теңир Иса Машаяктан бир туугандарга тынчтык, ишеним жана сүйүү тилейм. Теңирибиз Иса Машаякты өзгөрүлбөс сүйүү менен сүйгөндөрдүн бардыгына Кудай ырайымын төгө берсин. Амин.